коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы угарман, бүгүн 14 декабрь күнгө ишемби, сиз Марал радиосун угуп жатасыз. Күн чабыт программасын баштайлы. 28 ноябрда Жогорку Кеңешке шайлоо аралаш система менен өттү. Бул шайлоодо биринчи жолу преференциалдык система колдонулду. Аралаш системада өткөн шайлоодо алдын ала жыйынтыктар боюнча бир мандаттуу округдардан бир дагы аял талапкер жеңишке жеткен жок. Бүгүнкү программабызда аялдардын шайлоого катышуусуна түзүлгөн шарттар, парламенттеги аял депутаттардын орду тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бизде студиябызда Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, Жогорку Кеңешке 7 шайлоо округунан талапкер болгон Атыр Абдрахматова бар. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кутмантаң. Угарман жана көрүүчү, сизде суроо же пикир болсо байланышка чыгыңыз. 0312 68 06 06 номер иштеп жатат. WhatsApp'тан жазсаңыз болот. 0709 68 06 06 номер иштөөдө. Биз угарман жана көрүүчүлөрдөн кечирим сурайлы. Бул эфирди эртерээк башташыбыз керек болчу. Боюнча ушул 36 округдан жеңилгендердин баары эле эркек саясатчылар болду. Бир дагы аял келген жок. Мисалы, ага чейин айрым округдардан аял талапкер дагы болгон жок болчу өлкө боюнча. Бул көрүнүштү кантип баалоого болот? Анан негизи сиз ушундай эле болот деп күттүңүз беле? Рахмат, угармандардан кечирим сурайм. Жолдо мен кармалып келдим. Мен үчүн эфир кеч башталып атат. Негизи 1,5 айда мен Караколдон Кызыл Сууга чейин 15 мүнөттө жетип көнүп алган жаным азыр Бишкектеги жол тыгымдарына кайра эле эстей албай атам да. Иммунитет өчүп калыптыр бир аз. Жакшыга баткөн өткөнсүң да. Андан кийин негизи аялдардын өтпөй калыш коркунучу бар экенин башынан билгем. Ага карабастан мага ушул биздин жарандарды ойготуп, ошол бир мандаттуудан сөзсүз түрдө аялдар өтүп келишин түшүндүрүү иштерин дагы мен көп жүргүздүм. Эң күнүчтүүсү мен ушул күнүч эмес, мындай таң кала тургандыгы дейм. Үгүт иштеримдин 2 жумасы мындай программага байланыштуу болсо, калган 2 жумасы көбүнчө агартуу иштерине аралап кетет. Анткени тилекке каршы бизде дагы деле элдин арасында укуктук жактан, шайлоо жактан, ошол эле финансылык туура иш алып баруу боюнча, көп эле маселелер боюнча дагы деле элге эч кандай иштер жүргүзүлбөйт. Анан мунун баардыгы алдын ала негизи айымдардын кандай десем, алсыздыгына алып келе турган жагдайлар коомдо өзүндө, мамлекетте өзүндө көп да. Андан кийин албетте мен бул бир мандаттуудан чыкканымдын бирден бир себептердин бири ошол болгон. Аялдар сөзсүз утуп келиш керек, анткени бул биздин мамлекеттин эл аралык аброю. Биз ошондо түшүнүш керек да, тилекке каршы мындай мамлекеттик андан жогорку деңгээлде ой жүгүрткөндөр аз болуп атпайбы. Андан кийин күтүлгөндөй эле мен мисалы менин 3,5 миңден ашык шайлоочумду ошону алдым. Баары айтышат, мага жолугушууга баргандарчы баарын айткам. Эгерде азыр бир дагы айым бир мандаттан сурулуп чыкпаса, биздин бийлик, биздин мамлекеттин кайра аброюна шек келтирет. Мынакей демократиядан тайды, андан кийин өнүгүүдөн артка калып атат деген атка конобуз. Бизге бул биздин авторитет менен, аброй менен иштеш керек, репутацияны жакшыртыш керек. Ошон үчүн мынакей бизде азыр ойлонсом, баары бизде мисалы менде бир гана амбиция эмес, мен партиянын баары чакырган. Любойуна кирип азыр өтүп алмакмын да жыргапчы. Бизде энелик инстинкт иштеп кеткен да, көбүрөөк күч басымдуулук кылып кеткен. Анткени эне катары сен балаңа жакшыраак жагдай каалайсың, балаңа жакшыраак шарт түзөсүң. Ошол эле энелик инстинкт биздин мамлекетке иштеп кеткен да. Биз мамлекеттин аброюн сактап калышыбыз керек. Демократиянын орун алышына, азыркы ошол жүрүп жаткан реформанын позитивдүү жактары чыгышына биз салым кошушубуз керек деп өзүбүздү биз алдын ала курмандыкка чапкандай болдук да, айымдарчы. Бирок аны түшүнүлүп бараткам менчи. Ошон үчүн азыр балким көңүлүм жакшы. Бул утулуп калып, ыйлаган ордунан күлүп коюп жүрөт дегендерге жооп болот эле. Анткени эми мен шайлоодо саясий иш-чараларда 20 жылга чейин жүрөм. Ошон үчүн айымдарга тоскоолдуктар көп болорун билгем. Бирок кандай тоскоолдуктар болду? Негизги тоскоолдук. Рахмат. Тоскоолдуктардан эң күтпөгөнү биздин мырзалар, талапкерлер абдан чоң бут тосуу кылышты.
анан абдан чоң каралуу ошол эле партиядан бараткан талапкер мырзалар тилекке каршы мени көлдүкөмө эстенге чейин барышты да элгечи. Анткени элди аралап барганда айыл болуп чогулганда алар макул партияны сен колдоп берели, бир мандаттан башка балдарыңды айтпай эле кой, биз атырды колдойбуз десе, атыр көлдүк эмес, атыр мындай да, атыр тигиндей деп шубагандар болду да. Анан тилекке каршы ошол эле финансылык пирамидага жабыркаган адамдар бар экен. Ал маселе боюнча бизде мисалы Бишкекте маалымат анчалык деле жок. Региондордо көп региондор жабыркаган. Анан кийин мен шайлоого аттанып элди аралап баштаганда эле шага эле мага мисалы ушуну айтышты: атыра ошол сатылык агына жана башка фирмаларга алданганбыз, жардам бер, сен тажрыйбалуу юристсиң деп. Мен аны айта баштадым элге. Айта баштасам кайра менин атаандаштарым тилекке каршы аны мага тескери колдонуп, атыр ушул финансылык пирамидага тиешелүү деп жалган маалыматты тарката башташты десеңиз. Анан албетте эң эле мындай ыйлатканга чейин алып барышты тилекке каршы 2-3 жолу. Бардык талапкерлердин мен коркконум ошол болгон. Акыркы жумаларга келгенде мырза талапкерлер бирип кетип, бир аз эле мага күрөш же согуш жарыялат депчи, ошондой эле болду. Анткени акыркы күндөрү баарынын баннери турат, даже бизден Иманкожоева да чыккан 17 талапкерден да бир айым. Бирок аныкы да турат, меники жок да. Бүт баарын мен азыр эми түшүнүп турам, кимиси ошондой эле билгем, кимиси тоскоолдук кылып, ким ошондой балдарды күтүп аткан. Анан эң жаманы, эмнеге силер жети өгүз кызга тоңдуктар иштейсиңер, эмне тоңдуктар добуш бересиңер деп элди бөлгөндөр болду. Тилекке каршы ал адамдар ошол өзүнүн элди бөлгөн чакырыктарын көбүрөөк кылып, бизден да добуш турушту, өздөрү да менден утулушту. Бирок азыр 17 талапкерден мен 3-үнчү болуп келдим. Ошондо эки действующий депутат менден артта калды да. Минималдуу ресурс менен. Анан кийин эркек талапкерлер тилекке каршы менин ошол күтүүчүлөрүм арасында, менин командам арасында коркутууларды кылып, ар кандай өзүнүн кишилерин тыгыйып, жана башка ар кандай оюндар болду. Анан ага туруштук бериш болот, бирок тажрыйбалык болсо. Канчалаган кыз талапкерлерди, айым талапкерлер чырылдашты, бирок көбүнчө бир мандатынан баары тажрыйбалуу айымдар катыштык да. Ошон үчүн эч кимибиз жемибизди жедирген жокпуз деп ойлойм. Бирок жеңишке келбегенибиз анчалык жакшы көрүнүш эмес мамлекет үчүн. Кайтадан элечи бизго жашоо улам кете берет. Анан эң жаманы ошондо да эркек эмелер талапкерлер алдашты. Ой, атырга добуш бербөйлө болбойбу, гендердик квота бар да деп. Айылга гендерлик квота сиңирген, бирок ал партиялык квота. Жергиликтүү себептери бар. Ошол эле укуктук жактан өздөрүнүн укуктарын сактоого, кыз келиндердин укуктары, жана жөлөк пул мыйзамдын туура эмес кабыл алынышы боюнча, пенсия боюнча мен юрист болуп кеттим да, уже консультация болуп кетти элгечи. Анан ошол бир мандаттуу эмнеге аялдар барышыбыз керек, эмнеге жеңишибиз керек, эмнеге эл колдош керек экен, ошонун дагы артуу иштерин, анан шайлоо процесси кандай жүрүш керек, ошону айтып берип аттык да бизчи. Мырзалар тескери бизге иштеген болуп калды. Бирок ошол эле учурда буну айта белгилеш керек, баса белгилеш керек. Жаштардын арасында мага мынакей командада 30га чейинки балдар иштешти. Биринчи менин тажрыйбамда, мына биринчи 30 канча өзүм 40тан ашып баратам, 20 жылдан ашык ушул иштерде жүрөм да. Чоң саясатчылардын көпчүлүгү менен иштегем. Бирок эч кимиси мага ошондой ишенич, ошондой сезимди жараткан эмес. Сен жалгыз эмессиң дегенгечи. Мен көнүп калгам, мен жалгызмын, мен чечем, мен жооп берем дегенгечи. Тескери ошол чоң биздин атка минелердин укуктарын коргоп, аларга жардам берчүсүң да. Бул ирет ошол мага иштеген, мага көрман болуп, мага ошол тарапташ болуп иштеген жаш балдарга мен терең ыраазычылык билдирем. Анткени эсең билим алган эмес, тилекке каршы айыл жергесинде билим алган балдар аз. Кредитке малынган, өзүнүн өзүчүсү бар, бирок ошол эле учурда ушунчалык мага камкордук менен, ушунчалык мени коргоп, ушунчалык күнү түнү ачык мындай эч нерсе үмүттөнбөй, чын дили менен ишенип иштеген балдар бар болду да. Анан кийин ошолор мага атыр сен жалгыз эмессиң, баарын эле сен чече бербейсиң, жаныңда ушундай ишенимдүү адамдар бар деген сезим беришти. Бул менин оюмча ошол шайлоого барыштын балким максаты да болгондур да мен үчүнчү. Анткени бизге айымдарга абдан керектүү ресурс көйгөй да булчу. Анткени биз көнүп алганбыз. Балдар менен дагы, ишти дагы, карьераны дагы, укук коргону дагы баардыгын өзүң кыласың да. Анан кийин ошого мен аябай көнүп алгам да. Бул ирет Атырайым, парламентте эмне үчүн аял депутат болуш керек? Мунун мааниси канчалык? Муну шайлоочу канчалык түшүнүп атат? Тилекке каршы бизде шайлоочу эмес. Менин оюмча шайлоочулар, мисалы мага кечүүдө айтып бир кишилер айтты, чоңдор эле, ой, атыра шайлоочулар сага добуш бермек эмес депчи. Мен тескери айттым да, шайлоочуларда кеп жок.
кеп чоңдордо. Кеп биздин ошол эркек саясатчыларда тилекке каршы. Анткени мен бир дагы элди кыдырып атып, бир дагы сен аялсың, үйдө отурбайсыңбы, анан эриң барбы, анан оокат карабайсыңбы, анан тияк бияк деген бир да суроо уккан жокмун. Бир да фейктери даже ошо фейк жазып жаманатты кылышканга аракет кылышты, бирок алар да жазылган жок да. Анткени бул заманга ылайык суроо эмес. Аны эл түшүнүп турат. Бирок саясатчылар тилекке каршы ошол бирден бир алардын сөзү ошондой. Анан мындай да туугандар, аялдар аралашкан жерде коррупциясы болот. Биринчи ирет. Бул уже тастыкталган эл аралык дүйнө жүзүндөгү иликтөөлөрдүн негизинде. Эмне себептен? Анткени аялда бар жанагы энелик инстинкт бар. Бизде сөзсүз түрдө коргонуу, эртеңки күндү ойлонобуз. Анткени эртеңки күнү биздин балдарыбыздын эмне болуп кетет, мен жок болсом канче тияк бияк деген ой менен аялдар коррупциялык кылмыштуулукка туруштук беришет көбүрөөк. Андан сырткары аялдар көбүнчө ресурстарга сарамжалдуу мамиле кылышат. Кайра эле үйдөгү, үй бүлөдөгү бюджетти алып барган биз болуп атпайбызбы? Анан мамлекеттик суроолорго дагы энелик бизде бар, ошол энелик инстинкт көбүрөөк экен да. Анан коркоктук да бар да бир жагынан. Ошонун аркасы менен кандайдыр бир эмоционалдык же болбосо мындай форс-мажорлук мындай кескин мындай катуу чечимдер аялдар кабыл алышпайт. Анан былтыр деле мынакей пандемия маалында мамлекеттерде эгерде аялдар башкарган болсо, өкмөт башчысы да аял болгондо, хотя бы жок дегенде, алар тез арада чыгып кетти. Кризистенчи, ошол коронавирустун кризисинен дагы. Анткени аялдар көбүрөөк ачык, аялдар көбүрөөк түшүндүргөнгө даяр, аялдар ошол сарамжалдуу акчаны каяка эмнеге пландаштырып коротконго да көп. Ошон үчүн негизи аялдардын келиши туура болмоктон, анан негизи эле биздин дагы кыргыздар чындап айтып келгенде аялдар менен эркектер тең укуктуу болгонбуз башынан эле. Эч качан айымдар сен артта тур, там балдарды эле кара, анан кийин идиш аякты эле карап каяка баратасың деген сөз аялдарга чыкчу эмес. Анан биз аны ортодон эле тиги канча жыл бир кылымча чоң негизи бул конституциянын мыйзамды да бузуу. Бизде гендерлик теңчилик жөнүндө мыйзам бар да, ошондо так жазылып турган да. Президент дагы, жогорку дагы ар бир дайындоодо сөзсүз түрдө гендерлик квотаны, гендерлик балансты эске алыш керек деп. Бирок бизде тилекке каршы алынбай калды. Анан кийин жогорку кеңешке эми азыр биз президенттик башкаруу формасына өткөндөн кийин албетте көбүрөөк маселелерди президент чечип калып атат, кабинет министрлери чечип калышат, бирок жогорку кеңеш баланс катары баары өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырыш керек да. Ошондо аялдардын үнү азыраак болуп калат да. Анан кийин тажрыйбалдуу эл менен иштей турган канчалык деңгээлде депутаттар шайланды, бул да суроо. Анткени элдин арасында айтып атпайм, азыр принципиалдуу нерсе бул жанагы биринчиден жана жөлөк пул маселесин кайрадан карап чыгыш керек мыйзамда, экинчиден жана кредиттик маселе. Биз бай өлкөдө ушунчалык жакыр эл болуп калганбыз да. Жакыр чөндөктүн жакырчылыгынан жакыр аң сезим, жакыр дух болуп кеткенбиз. Ушу менен майдаланып баратабыз. Такыр эле жок да. Эми мен аялдарды кыдырып, албетте жанагындай иштерман мындай жигердүү жаштар табылды, бирок көбүнчөдө көзүндө оду жок да жаштардынчы. Мына 20, 30, 40 дегендерди карап, мен 40тан ашып баратам, баары жашоого ушунчалык шыктануу менен карайм, а элде жок. Анткени үмүт өчүп калган, башка мындай кандай десем, тандоо мүмкүнчүлүк жоктой көрүнүп, мындай туңгуйук болуп калган. Ошону өзгөртө турган биздин ошол депутаттар, министр кабинетинде иштеген адамдар өздөрү да үлгүлүү болуш керек да. Анан кийин элдин ошол суроолорун чечкенге канчалык даяр болушат көрөбүз. Азыр алдын ала эсеп боюнча ушул партиялык система менен 15 талапкер келиши керек деп болжолдонуп атпайбы? 17. Алар сиздин оюңуз боюнча кандай бааласа болот аларды? Алар өзүнчө бир саясий күч боло алышабы? Эми биздики мындай да, негизи гендерлик маселени айла жоктон аргасыздан жасалма түрдө алып келип киргизип атабыз да, баары бир жасалма да. Анан кийин мен башынан эле айтчумун, ошол эле позицияда калам да. Саны бар, сапаты жок болушу мүмкүн. Азыр деле депутаттардын санын 120-дан 90-га кыскарттыбыз. Канчалык деңгээлде сапаты көтөрүлөт көрөбүз. Ошол эле эл тепкилеп келаткан, жаман көрүп келаткан депутаттардын 40% шайланып келген турбай кайрачы. Анан кийин азыр эми канча, даже мен элге деле түшүндүрдүм, заман өзгөрткөнгө 20 адам жетет.
Жогорку Кеңеште 20 депутат, алардын арасындагы айымдар болсо, айымдардын ошол 17 шайланып келип, ошолордун 20% жигердүү, жоопкерчиликтүү, үлгүлүү иш аракет кылса, калган айымдарды аркасынан сүйрөп кетет. Ошол эле депутат мырзалар дагы да. Анан бир гана ошол барганда эң таң калыштуусу, көбүнчө бизнестен келген, мен көп кишилер менен мисалы сүйлөшүп жүрөм. Баарына жетишти, мага бир мандат керек, галочка үчүн алып коеюнчу дегендер тилекке каршы кайдадан шайланып келатканы өкүнтөт. Анткени чынында эле иштейм деген адамдар шайланбай, анан кечүүдө мага бир чоңдордун бирөөлөр айтып коюшат, атыра мынакей акчасы жокторду эле бир мандаттуудан утуп келишпедиби депчи. Ушу ким экен деп карайм деп атам. Айымдардан эч ким уткан жок. Бирок айымдарга эми чакырык. Жөн барбай 5 жылда тытыны иштеш керек. Элдин алдында тарыхка калам деп айтып атпайм мен. Бул сөздү сөзсүз түрдө бардык жерде какшап келем. Тарыхта калам деген амбиция болуш керек. Тарыхта калам десе күнү түнү 24 саат ачык болгон турпаты менен уялбаш керек. Мен дагы айымдарды чакырып келет элем. Бизге чынын эле элдин талап чоң да, сурак чоң. Ошол эле кызга 40 үйдөн тыюу салат деген аябай сиңип калганда, анан кийин күлсөң жакпайт, ыйласаң жакпайт, юбка кийсең жакпайт, шымдансаң жакпайт, жоолуктан алсаң жакпайт, чачың коюрсаң жакпайт, толтура жакпайт да, анан мынтпейт, анан тигинтпейт дегенчи. Ошон үчүн мен айым депутаттарды, айым биздин бир министрибиз бар, чакырып келет элем. Жашоодо кандай болсо ошонусун ачык көрсөткөнгө чакырат элем да. Анткени эл дагы көрүнүш керек. Биз дагы мына элдин арасынан сурулуп элдин алдында жүргөн кыз айымдар бардык эле айымдардай эле. Кээде чарчайбыз, кээде ыйлайбыз, кээде сүйүнөбүз, кээде кубанабыз, кээде катачылык кылабыз, кээде мээримдүү болобуз, кээде тескеринче эмоционалдуу болобуз. Бул туура нерсе, мындан качыш кереги жок. Бүт дүйнө жүзү баскан турганын ачыктап атып, мынакей Ангела Меркель кетти, кызматтан. Караңызчы, кандай мамлекетти узатты, 15 жыл мамлекетти башкарып, Германияны, Европаны дагы дүйнө жүзүндө алдыңкы мамлекеттердин бири кылган ошол Ангела Меркель болуп па, айым. Ал айымды Гельмут Коль президент өзү кетип атканда, премьер-министр өзүнүн мурасчысы катары менин саясаттагы кызым деп тыштап кеткен адам, ал анын бүт мамлекетти дүңгүрөтүп, күчтөндүрүп кетпедиби? Эли чыгып узатышты, эсеңер. Ошол айым кечинде премьерликтен жумушунан чыгып, магазинге кирип, жолдошу менен магазинден чыккандарын, кошо жүрүп тамак жасагандарын эч бир нерсесин уялган жок. Даже азыркы кезде ооруп турганын дагы ачык көрсөттү да, ооруп калганынчы. Биз болсо тескери, жок, өзү мындай бир кандайдыр бир идеалдуу образ түзүп эле жасалма образ идеалдуу. Реалдуулукка келгенде башкача болуп калат да. Ошон үчүн биздин айымдарды сөзсүз түрдө чакырам, анткени айымдардын укугун коргош үчүн биз кандай экенибизди шарттар ушул парламенттеги аял депутаттардын орду тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, Жогорку Кеңешке 7 шайлоо округунан талапкер болгон Атыра Абдрахматова жооп берди. Сизге рахмат убакыт бөлүп келип бергениңизге. Бул эфирдин кайталоосун Маралдын Фейсбуктагы баракчасынан көрө аласыз. Аты жөнүм Бахар Хакимова. Кийинки эфирлерде амандашабыз. Саламатта туруңуз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт. Айткым келет, күндө кайталап. Аман болсун ала тообуз чар тарап.